Саламатсыздар урматтуу мекендештер, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы кабарлар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Баткенде жалпы 332 турак жай колдонууга берилди. 2022 жылдын сентябрындагы Тажикстандын Кыргызстанга куралдуу кол салуусунун кесепетинен Баткен облусунда 422 үй жарактан чыккан. Анын 418 жаңыдан курулуп, 4 үй капиталдык ремонттон өтүүдө. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасына жазган. Анын айтымына караганда, бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусуна жасаган иш сапарынын алкагында жаңы бүткөн үйлөрдүн курулушу менен таанышты. Буга чейин толук салынып бүткөн турак жайларды кошкондо бүгүнкү күндө 332 үй колдонууга берилди. Калган 86 үйдүн толук курулушу мартта аяктайт. Эсиңиздерге салсак, 2022 жылдын 14-17 сентябрында Тажикстан Кыргызстандын аймагын басып алуу максатында Баткен облусунун жана Ош облусунун Чоңалай районунун чек ара заставаларына жана калктуу конуштарына куралдуу кол салган. Тажикстандын куралдуу кол салуусунан 63 адам курман болуп, 198 адам жабыркаган, ошондой эле турак жайлар, социалдык объектилер талкаланган. Акчол Махмудовдун бир тууганы Египетте өткөн мелдеште коло байга утту. Египетте өтүп жаткан Ибрахим Мустафа эл аралык мелдешинде Сыймык Махмудов коло байга утту. Ал грек-рим күрөшү боюнча 63 кг салмакта күч сынашты. Жубатуучу беттешке кыргызстандык балбан дүйнө чемпиону молдовалык Виктор Чобанууну жеңсе, колу үчүн беттеште казакстандык балбанды жеңди. Мелдеш Александрия шаарында 21 февралда башталган, 25 февралга чейин уланат. Белгилей кетсек, Сыймык Махмудов грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпиону, Акчол Махмудовдун агасы. Президент Индияга жаңы дайындалган элчиге инвесторлорду тартууну тапшырды. 24 февралда Садыр Жапаров жаңы дайындалган Кыргызстандын Индиядагы элчиси Аскар Бешимовду кабыл алды. Бул тууралуу президенттин администрациясынан кабарлашты. Мамлекет башчысы бир катар конкреттүү милдеттерди коюп, Кыргызстан менен Индиянын ортосунда жакшы саясий диалог түзүлгөнүн жана кызматташтыктын бардык багыттары боюнча жемиштүү кызматташууну өнүктүрүүгө мүмкүндүк берген терең өз ара түшүнүшүү бар экенин белгиледи. Жапаров Кыргызстанда потенциалдуу инвесторлор үчүн жагымдуу шарттар түзүлгөнүн эске алуу менен элчиге инвесторлорду тартуу боюнча дайыма активдүү иш алып барууну тапшырды. Кыргызстандын Индиядагы элчиси Аскар Бешимов мамлекет башчысына ишеним көрсөткөн үчүн ыраазычылык билдирип, индиялык тарап менен көп тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча бул кызматтагы пландары тууралуу маалымат берген. Индия деген эң чоң өлкөлөрдүн бири, дүйнө жүзү боюнча дагы экономикасы дагы уже почти биринчи орунга чыгайын деп калды. Ошондуктан ушундай чоң өлкөгө сизди ишеним артып мен жөнөтүп атамын. Анан кийин ишеничти актайт деп ишенемин. Тажрыйбаңыз бар, өзүңүздүн жетиштүү деп ойлоймун да. Ошон үчүн ушул чоң өлкөгө жиберип атабыз. Анан мен баягы элчи болдум, дипломат болдум деп эле илгерки баягы союз мезгилиндегидей устол кучактап алып эле анан бир айда бир 4-5 кагаз жөнөтүп коюп эле анан кийин отурбаш керек. Күнү түнү дебей иштеш керек. Өзүңүздүн кол астыңыздагылардын бардыгын иштетип турушуңуз керек. Тапшырмаларды берип турушуңуз керек. Саат сайын, күн сайын дегендей. Анан кийин эң негизги максатыңар. Баягы албетте биринчи милдетиңер бул дипломатиялык карым-катнаштын алдыга жылдырып, жогорку деңгээлге чыгарыш. Экинчи милдетиңер бар бул эң негизги милдеттердин бири, бул дагы инвестиция тартыш. Биздин өлкөгө кандай инвесторлорду алып келсеңер болот. Аякта билесиңер бай адамдар көп, миллиардерлер көп, атагы чыккан. Анан ошолордон алып келип, биз менен эки өлкөнүн ортосунда кандай инвестиция салып бизге, мисалы, кайсы тармакта өйдө жогорку деңгээлге чыга турган мындай крупный инвестицияларды тартышыңар керек. Мына бизде ошол эң негизги инвесторлор кимдер бизде? Европа өлкөлөрүнөн келип атат азыр. Эң негизгиси мына Кытай, Индия, Россия. Бизде азыркы болуп аткан. Европа өлкөлөрүнөн да тартышыбыз керек. Ошондуктан биз көп жерлерге ушундай тапшырмалар менен жөнөтүп атабыз. Сизге да ушундай тапшырма берилет. Ошол тапшырманы так, убагында, анан тез аткарышыңар керек. Ысык көлдө менчиктештирилип кеткен 63,8 миллион сомдук жер мамлекетке кайтарылды. Башкы прокуратура Ысык көл районунун курорттук аймагында жайгашкан 63,8 миллион сомдук жер тилкеси мамлекетке кайтарылганын маалымдайт.
Белгилегендей, чок тал жана өрнөк айылдардын ортосунда жайгашкан жердин аянты 4,62 гектарды түзөт. Текшерүү учурунда 2003-жылы Ысык Көл райондук сотунун чечими негизинде ЧТ аттуу жарандыгын наамына кадастр мамлекеттик мекемесинин Ысык Көл филиалы тарабынан жер мыйзамдарынын талаптарын бузуу менен жеке менчик укугу жөнүндө 2 мамлекеттик акты берилгендиги аныкталган. Андан соң жер тилкеси 18 адамга өтүп кеткен. Текшерүүнүн жыйынтыгында райондук прокуратура тарабынан Ысык Көл облустук сотуна райондук соттун чечимин жокко чыгаруу боюнча доо арыз берилип, облустук сот аны толугу менен канааттандырган. Прокуратура тарабынан Чоң Сарой айыл өкмөтүнө мыйзам бузууларды жоюу жөнүндө талап коюлуп, ага ылайык баасы 63 миллион 806 миң сомду түзгөн 4,62 гектар жер тилкеси мамлекетке өткөрүлдү. Assalamu alaikum мекендештер, Москвадагы бүт туугандар, кандайсыздар? Туугандар биздин оюн уланып атат. 3 машинанын оюну туугандар. Дагы бир тааныштырып кетейин жаңадан. Туугандар, биздин оюнда 3 машина. 2 Матис, бул Лалносубуз туугандар. Мындан тышкары бизде 4 iPhone телефонубуз бар, 3 iPhone 11, бирөөсү iPhone 14 туугандар. iPhone 14-тү араттагыдай ким көп билет алган утуп кетет, до конца оюнга катышасыз, шансыңыз көп болот туугандар. Анан эң кичине приздерибиз 110 конверт 1000 рубль приздерибиз бар туугандар. Билеттин баасы 500 рубль, 2100 адам качат туугандар. Азыркы моментте бизде 550 билет калды. Эртең бир күн биз финалды белгилейбиз. Билет алышка шашылыңыздар туугандар. Оюнуңуздар өтүңүздөр, баарыңыздарга ийгилик туугандар. 1, 2, 3. Бекешев кээ бир депутаттар Айкосты лобби кылып жатат. Жогорку Кеңештин кээ бир депутаттары электрондук тамекиге болгон акциздик салыктын төмөндөшүнүн лобби кылып жатат. Бул тууралуу депутат Дастан Бекешев өзүнүн Telegram каналына жазып чыкты. Тилекке каршы Айкос деп аталып жаткан электрондук тамеки боюнча дебаттар жүрүп жатат. Элестеткиле, көпчүлүк депутаттар акциздик салыкты төмөндөтүү боюнча сунуштарын берүүдө. Алардын айтымында Айкос тамекиге караганда анча зыян эмес имиш, чынында буга лобби болуп жатат. Бул өтө коркунучтуу деп жазган ал. Эл өкүлүнүн айтымында тамеки саткан компаниялардын бири өзүнүн кызыкчылыктарын ар кайсы депутатка, депутаттык топтун лидерлерине кайрылуу менен коргоп жатышат. Кесиптештерим эмне кылып жатканын түшүнбөй жатышат. Салыкты чүргүдөй бул биринчи керектелүүчү азык эмес да. ЖМКдагы Айкос салыкты чүрүү керек деген макалалар чыкты. Эгер бул нерсе улана берсе, фамилияларды ачыктоого аргасыз болом деп эскертти эл өкүлү Дастан Бекешев. Казак музыканты Дархан Жуздун өлүмүнүн себеби айтылды. Белгилүү казак музыканты Дархан Жуз, чын аты Дархан Жунусбеков, каза болгон. Тышкы иштер министрлиги казакстандык музыканттын өлүмүнүн себебин айткан. Андагы маалыматка караганда ал жол кырсыгынан каза болгон. Таиланд полициясынын маалыматы боюнча 24 февралда Пхукет аралында Казакстандын жараны Дархан Жунусбеков каза болгон. Биздин жаран жол кырсыктын кесепетинен каза болгон. Ал ижарага алынган мопед менен кырсыкка кабылган. Маркумдун жакындары сөөктү Казакстанга жөнөтүү үчүн керектүү документтерди түзүү иштери жүрүп жатат деп билдирди Казакстандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айбек Смадияров. Дархан Жунусбеков 1991-жылы 9 августта Алматыда төрөлгөн. Айдана Дека кыска ачык кийинесиң дегендерге жооп узатты. Ырчы Айдана Дека хейтерлерим дээрлик жок, кээде эле кийимиме асылгандар болот дейт. Бул туурасында ал Kaktus KG сайтына берген маегинде айтты. Кээде менин кийингениме кыска ачык кийинесиң, сен дагы келинсиң, энесиң деп асылып калышат. Балким айрымдарга мындай кийинүү чындап эле туура эмес болушу мүмкүн. Эгер менин жолдошум ата-энем колдобосо, мен деле азыркыдай кийинмек эмесмин. Мен чыгармачыл адаммын, келин болдум, 2 балалуу болдум деп эле улуу эже болуп калган жокмун. Мен баягы эле жаш кызмын, өзүмдүн чегимди билем, андан чыкпайм. Өзүмө жарашат, азыр аябай мактанчак экен дешпесе болду, бирок өзүмө жолдошума жагат, өтө эле чектен чыкпайм, мага канчалык уруксат берилсе ошол чектен ашпайм. Кийинчерээк башка образдарда чыгам, деди ырчы. Айдана Дека кайын журту чоң колдоо көрсөтүп, шык берип турарын айтып, аларга ыраазычылыгын билдирген. Кайын журтум деп эч качан айтпайм, дайыма атам, апам дейм, алар аябай колдойт. Кой келинибиз ырдабасын десе, ыйлактап калмак болушум керек, балким суранмакмын, бирок атам менен апам ушул күнгө чейин ырда, өзгөчө костюмдарды тиктир дешет. Апам бийлебей калдың, бийиңди таштаба, сахнага чыкканда кыздар менен бийлеп чык дейт. Социалдык тармактардан комментарий жазып турат. Айнежем дагы колдоо көрсөтүп келет, жолдошум экөөбүздү иштегиле деп турушат дейт ырчы Айдана Дека.
Сузакта Эл Чарба багытындагы жерди сатканга шектелип, мамлекеттик кызматкерлер кармалды. Жалал Абад облусунун Сузак райондук архитектурасынын кызматкери алдамчылыкка шектелип кармалды. УКМКнын маалыматы кызматынан кабарлашкандай, адис жер тилкесин мыйзамсыз сатып жиберген. Такталгандай, адис жаранды ортом чыгылып, жер тилкесин берүү боюнча Сузак айлык өкмөтүнүн жасалма токтомун пайдаланып, жеке турак жай куруу үчүн 2 жер тилкесин мыйзамсыз сатып жиберген. Сатылып кеткен жер тилкелери дыйкан жерлери болгон. Бул мыйзамсыз ишке шектелип, Сузак райондук архитектурасынын кызматкери кармалды. Анын иш кеңсесинин тинтүү учурунда Сузак айылындагы жер тилкелерин жасалмалоо белгилери бар 200дөн ашык документтер табылган. Азыркы учурда АН жана КО аттуу жарандардын башка ушул сыяктуу кылмыштарга катышы бар же жоктугун тактоо боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Жалал Абад облусу боюнча УКМКнын башкы башкармалыгы мамлекеттик органдардын кызмат адамдарынын катышуусунда жер участоктарына байланышкан алдамчылык фактылары болсо 037 22 5 60 49 037 22 5 49 61 нөмөт кызматына кайрылууну өтүнөт.